Assalamu Жамаат, Тилек Кыдырмаевич, Турсбек Куатбекович, хуш келипсиздер. Мен силерге кайрылар. Мен фамилиям Закиров, атым Жусупбек Абдыбайтович. Мен Базакор районунун инвалидтердин төрагасы болом. Ушу Седигун Майыл өкмөтүндө депутат болом өзүм. Биринчиден силерге чоң рахмат. Роодудагы мына прокуратурада иштеген, сотто иштеген балдар бардыгы иштешип, мына Базакор районундагы 14 аптека жана 2 садикти Базакор районуна алып бердиңиздер. Былтыр мен кайрылган боюнча. Анга чоң рахмат силерге. Ана биринчи маселе азыр 3-4 адам бул жерден кайрылып кетти больница боюнча. Сиз туура эле айтып атасыз. Бул биздин больницада адам тирилбейт, жалаң өлөт. Мен 8 айдан бери Каман деген жигит жеп кайра кетирилген зыянды өкмөткө төлөп берди деп атат. Анан сиз кайра кече 19-20 май күнү биз текшергенибизде детский отделениеден 385 000 акча зыян келтирип атат. Мен мындай демекчимин да, бул жерде азыр бир бала бир сотка уурдап же бир козу уурдаган болсо, şu zalın içinden aparıp komaydı sırası. Hiç kimse yardım vermedi. Kem bakalım baldarını aç. Ana bilinyer bolu 8 yıldan beri bu remot kalgan akçalarga Bazakor rayonunun büt banitsasını buzup başının öldün kap remot kılıp жаңылап pişirilek. Anan her biri bayacı aytıp ketip odat. 13'ten 14 vraçlar kaçıp ketti odat. Mende bir emez 2 faktı var. Bunda radyomda adam öldü de odat. Oşo yerde kızıl diploma bütken Ayda degen kız iştegen. Şu Kızılayga gelin bolot. Ошо кыздан күнүнө 5 миңден акча. Ошо бизден кат жазылат, ошо Минздравга ошоктон да тиешелүү кишилердин баардыгын кошулуп берип, жана комиссия менен жакшылап текшерип чыккандай болсун деп. А берки жана жети имараттар боюнча ошоктон текшерүү жүргүзүп атат да ким, Турсбек Абдыбаевич? Ремонттордун жүрүп. Бир отделение. Полный текшерип атасыңар да, туурабы? Жок, азыр бирөөнү эле текшерип атат. Детскийди гана текшерди азыр. Азыр арызын берген, мен силердин арызын баа өткөндө жолукканда мен арызын алып силерге түшүрдүм. Ошонун баарын тең текшерип чыккыла, бүт немесин, бүт Бекболотчунда контролдоп коюп, бүт немесин жана арыздын негизинде бүт кайсы каралса, ошонусун баарын тең текшерип чыксын деп. Анан азыр болсо мына больница жөнүндө айттык. Анан улам кажети жок болуш керек, кайра көтөрө берген боюнча туурабы? Мына азыр биз тапшырма бердик, анан кайра эле ушуну жооп бере беребиз да улактын. Ошол себептен болсо мына больница чек боюнча айттык, башка маселелер боюнча айтыңыздар, ошолорду алып, Тилек Кыдырмаевич, доказательство турат го, башка областтарда ошо залдан апарып камап атат. Мына доказательство турат. Камабайбы? Не камалбай атат? Шунча миллиондор жеп коюп. Мына сотторго рахмат айтам мына. Прокуратуранын балдарына, милицияларга рахмат, иштеп атат. А бирок буну ким не? Пайгамбардын жок Кудайдын кулан кармаганбы? 385 000 жеп отурат ошол жерде, бир эле детскийден, ремонтунан. А неврологиядан мына 500 000 акчаны президент угуп аткан болсо мен президентке апарып берем. 3 жылдан бери президентке жетпей атам. Мен сизден суранычы. Не болду де? Облус прокурор менен сизден Тилек Кыдырмаевич. Анан соттун чечими чыккан дейт. Анан эмне себептен камабайт дейт. Соттун чечими жок, прокуратура эле төлөтүп койгон муну мына. Не болду деп? Чечим жок эле төлөтүп койгон, болду. Ущерб төлөнгөн. Саламатсыздар, Тилек Кыдырмаевич. Туура, облас прокуратуранын текшерүү жүргүзүлгөн. Бирок курулуш иштери 2022 жылы чыккан экен, биз тийиштүү курулуш адистерин тартып, жеринде текшерүү жүргүзүп чыкканбыз. Текшерүү жүргүзгөндө 435 000 сом акча каражаты аткарылган иштелердин актыларына киргизилген экен ашыкча. Бирок 2022 жылы болгондугуна байланыштуу курулуш иштери эски кылмыш жоопкерчиликке тартуунун эскерүүмөнөтү өтүп кеткен. Андан кийин тиги көзөмөлдөгөн технадзордо каза болуп калган экен. Ошонун негизинде кылмыш козгоодон баш тартылып, 435 000 сом ашыкча көрсөтүлгөн акча каражаты мамлекеттин пайдасына өндүрүлгөн. Жок, ошол признал же свою вину, туурабы? Бул жерде тиги больницанын директору күнөөсүн мойнуна алган эмес, себептен ал жерде технадзор атайын көзөмөлдөөчү алган курулуш иштерине. Азыр дагы мына арыз түшүп атпайбы? Ошо боюнча да тщательно текшерип чыккыла. Сиздерден арыз келген, бүгүнкү күндө бизде текшерүү жүрүп атат. Анан ошону менен соответствующий наказание кылгандай болсун да. Шамал болса тиректүүчү кыймылдабайт дейт. 2000 доллар алып жегенсиңер, Кудай урат айткан прокуратуранын ичиндеги балдар. Мына Турсбек Куатбекович, балдарыңыз сизге билдирбесте, мына шуяк текшерген, ким текшерген 2000 доллар берип колуна, монтип жабып бер деп. Андай болбойт да. Мына бая айтып атат, 2000, 3000 бермейчи больницага жатпайм деп атат. Военный прокурор отурат. Ким Закиров мырза, военный прокурор отурат. Ошол жактан прокурордун кызматкерлери да жеген болсо, силер ошол жака арыз жазсаңар да болот да. Кызматкерлердин үстүнө. Жок, азыр мына кече Аяман деген бала жигит кече текшерди, 385 000 дагы чыкты азыр. Мына фактысы, экинчи фактысы. А бул боюнча кантип дагы буян боюнуна албады дейби. Акыры азыр сиз айыл өкмөтү тургузуп атасыз го, сен жооп бересиң стройкага, сыноосторго деп атасыз.
А почему главврач жооп бербейт? Суну ошо жерде болгон ремонтторго бу кабыл алып печать басып кол коюп алып атпайбы? Бүт текшерип алып атат. Текшерип алган нерсеге печать басып кол коюп алган. Мына сизге азыр облус прокуратурадан чыгып барат. Жана ошо арызыңызды мартин бериңиз азыр. Бирок бардык силерге рахмат, орган облус прокуратурага, сизге урматтуу губернатор. Кийинки суроо өтөлүк. Сейдігім айлы өкіметінің Қайнарбұлақ ферме шаруасының басшысы Қырғыз Республикасының еңбек сіңірі. Не иштебейт аба микрофон? Алло. Естіле берейін бі? Урматтуу Тилек Кыдырмаевич, мен Сейдігім айлы өкімді қараштуу Қайнарбұлақ ферме шаруасының басшысы Қырғыз Республикасының айыл шаруасына қызмат көрген қызматкер Қалығұл Чүрекбай деген болам. Мен көтеріп отқан, сізге айтып отқан мәселем мынау ветеринария мал шаруа өніктіру жана жайыт қойыт басқармасының басшысы Қапаров Деңізбек Файзуллаев жөнінде болмақпын. Біздің айыл өкімет эпизодический ең опасный аймаққа кіреміз. Бұяқта Өзбекстан менен границадамыз. Анан дайым жылда ушул инфекционный оорулар көп чыгат. Шарып, сибирский язба, ушундай немелер көп чыгат да. Анан эми бул балага айткан себебим, мен эми ушу 54 жыл иштедим ушу мал чарбасында үзгүлтүксүз иштедим мен. Айыл чарба институтун бүткөндөн бери ушу Нокен Базаргон районунда иштедим. Эми ушул жерде бизде постоянно мына 2 жылдан бери массовый шарп касалдыгы чыгат. Мына сибирский язба чыгат. Анан кийин ушул бул Деңизбек бул неменин ушул жерде бир жалгыз дук болгон экен, ушу дукту да сатып ийиптир да. Багы бизде эң керектүү нерсе ушу жанагы инфекцион оорулардын ордун дезинфекция кылыш да, королорду дезинфекция кылыш, ушундай болот да. Анан эми мына Нокен районунда, Сузак районунда мындан 5 жыл кийин алган машиналарды иштеп атат, дуктар иштеп атат ушулар. Биз алыгы Кытайдын пулверизаторлору менен дезинфекция кылабыз. Анан бул Деңизбектин бир немеси кылыгы ушу 2 жылдан бери бизге келбейт, ушу немеге кел. Инфекциялар болосо келбейт. Же бир уюштуруп жок дегенде мындай кылат деген маселе кылбайт. Ким келбейт дейсиз? Ошо да ветеринария башкармагынын башчысы. Ушу бир жолу келген жок мен ушу билбейм ушу баланы келип туруп бизге келип туруп ушу ветеринария немени уюштуруп ошону көргөнүм жок эми. Мына иштеген специалист иштеп атат. Мамлекетибиз өсүп атат. Жакшы жеткен жер эми кемчиликти айтып керек экен да. Анан жеткенди айтып керек экен. Мына неме медицинский неменин кылган алыгы жетекчилери асфальттап шаардагыдай кылып койду. Борбордогудай кылып койду немелерди. Больницанын ремонтун. Даже мынау айылдагы немелерден бери оңдоп ташташты. İşteze bulat da mana. Ana men emi çıday albayt ekенсиң да. 54 жыл мен кызмат кылдым ушу немеге. Ушу бала ушу дук дегенди эмне сатат mana. Анан биз ошо жанагы өзбек неменен Кытайдын али пулверизатор менен дезинфекция кылып калдык азыр эми. Инфекцион орган жерлерде Сорооңуз бүттүңүзбү? Ар жыл неме кылып атабыз эми ошону ошондой кылып атабыз да. Кана ветеринария. Саламатсыздарбы, урматтуу Сейдигим айлы өкүмөтүнүн тургундары, Тилек Кыдырмаевич, мен Капаров Деңизбек, Базаркон райондук ветеринария мал чарбасын өткөрүү жайыт жана тоют кызматынын башчысы. Бул жерге ротация болуп келгениме буюрса 4 жылдан 100 болуп атат. Чүрөкбай абам айтып кеткен маселе боюнча негизинен бардыгы мыйзам чегинде. Бул боюнча өз кызыкчылыгын көздөгөн уулдары негизинен президентке дагы жазып, бул жерде мына прокурор да билет, роодо кызматкерлер да билет. Бардығын тергөөдөн өтүп, бардыгы ачык айкын экендиги мыйзам чегинде болгондугу далилденген. Ал боюнча мына роодонун тергөө кызматынын башчысы да отурат, прокурор Абай Талказы ишке чыгып кетти, ал киши да билет.
Ал боюнча Айбек Шарабидинович мени тергеген. Бирде эми мен айтпайлы коеюн, аны тергөөнүн амалдары менен көрөлү. Эми мен мамлекеттик кызматкер катары аксакалдын уулдарына өзүнө карата мындай бир жаман сөз айткандан алыс болоюн. Ошол. Жок, жана айтпайбы, тиги пульверизатор менен алып турган ошо менен химиялык неме процедураларды ошо менен жүргүзүп атат деп. Дук боюнча бизде район аймагында 22 стиприязный очаг бар. Ал бардыгы мамлекет тарабынан негизинен деза каражат келет. Туура дук машина болгон, жылы 2011 жыл болгон. Мен келгенден кийин министрдин буйругу менен 10 жылдан ашык болгон машиналарды именно ковидке иштеген, хлорный известь менен каучсозом иштеген машиналардын оборудованиясы иштен чыгып калганына байланыштуу буйрук менен сатууга чыгарган. Баланстуу стоимость болгондуна байланыштуу биз 45 жыл иштеген өзүбүздөгү кызматкерге сатка чыгарып, ошого бергенбиз. Бүгүнкү чейин иштетпей албай азыр эме коросунда турса керек. Аны деңиз өзүнө алып алган жок. Прокурор эмне силерге текшердиби силерди? Айбек Шарабидинович прокурордун жардамчысы, Абай Зылкычтын прокурордун жардамчысы текшерген бул боюнча. Буларды эмне маселе менен текшердиң эле? Арыз түшпү? Райондук прокуратурага арыз түшкөн. Кимдин атынан түштү эле? Ошо Сатаров деген атынан түшкөн. Анан ошо арыздын негизинде текшерүү жүргүзүлгөн. Ошо арызда аталган биз ошо арызчыл менен да өзүбүз жеке сүйлөшкөнбүз. Жооп берилген, аякта ошол мыйзам бузуучулук фактылары аныкталган эмес. Жанагы пара менен деген ал УКМК тарабынан иш козголгон. Ал УКМК тарабынан болгон да. Ама жана машина сатып берген боюнча факты аныкталган эмес. УКМКдан жана пара немеси тармагы эмне болду эле УКМК? Жанында бул боюнча маалымат жок экен. Мен өзүм толук маалымат берип коем Тилек Кызматович. 28 000 сом пара алуу фактысы деп атайын уюштурушкан. Ал деген биздин президентибиздин жарлыгына ылайык сыртка видео байкоо орнотуу боюнча Сатаров деген ишкер бар бизде, мал союш жай. Бүгүнкү күндө талапка толук жооп бербейт. Менин функционал милдетиме жана байланыштуу мен ал бир кезде анын ошол мыйзамсыз иштей аракеттерине тоскоолдук жасап, ишмердүүлүгүн токтотконмун. Кайра ишмердүүлүгүн улап бергенбиз. Президенттин жарлыгына ылайык ичине жана сыртына видео байкоо койгонбуз. Жогоруда сүйлөгөн аксакалдын уулу мен ишке алып ошол жерге ветврач кылганмын. Расмий ветеринардык ажы 17 токтом негизинде. Ал жигит өзү кече жакында 3-4 күн болду, түнкү саат 12-де аргасында мал союп аткандыгын жеринен кармалган. Ал боюнча роудуга мынакей рапорт жазып өткөзүп бергенбиз. Ал мындай айтканда агональный состояниеда аргасыз малдарды союу менен алек болгон. Мына ошо иштерди прикрывать этиш үчүн уулум ал жерде Нурлан Карагулов мырза турат Чүрөкбаевич. Мен айтпайын дедим эле. Эмне жерде да уюштуруп жүрөсүз, Нурлан ака. Бияка чыгып койсоңуз, көрүнүп койсоңуз. Сиз мага эмес, мына жердеги өзүңүздүн роодук кызматкерлердин ишмердүүлүгүнө ишенбей атасыз. Мына жерде тергөө кече жакында президентке жазган арыздын негизинде текшерип, баа берген бизге. Биздин колубузда анын чечими бар. Бияктан областтын ветеринариясы барбы? Областтан келген. Каякта? Бу жетекчилер 5 мүнөттөн кийин кайра келип чыккандан кийин 5 мүнөттөн кийин кайра келип турсунчу кимбек болот. Чыкпагандардан 5 мүнөттөн ашкандардын баарын неме кылдым? Түшүнүктүү канттарын алды. Мындай иштеп келген кызматкерлердин баарын жеке кызыкчылык менен иштетпейт сага. Азыр мына өзүңөр угуп атасыздар, мен биринчи жолу бияктан карап атам, мына прокурор кызматкери болсо текшерип чыгыптыр. Аныкталган жок дейт. Анан кандай болот? Анан бияктан жеке кызыкчылык менен эле ар бир ушинтип эле арызданып атсак, 4 жыл болду иштеп атам дейт. Мен ататсам мен келгем Тилек Кызматович. Мына азыр айтып жок дейт негизи эле. Эми мындай иштейбиз деп келип аткан кызматкерлерди болуп иштетпей атсак, анан жанагындай эле тиги жактан биякка жанагындай силер өзүңөр айткан боюнча главврачтарга окшогон кызматкерлер жагабыз силерге. Андайларды келсе кайра тигилер жеп ичеткендей силер иштеп аткан кишилерди кайра иштетпейди келсе, мындай болбойт да негизи эле. Иштейбиз деп аткан кызматкерлерге наоборот жеке кызыкчылык эмес. Наоборот ушул жакта мына сиз аксакал экенсиз, көптөн бери иштеп атып ушун кеңешиңизди айтып кетпейсизби жеке кызыкчылыкты көздөбөй. Жана пара алган фактысы боюнча УКМК силер ошончо давай тастыктап чыккыла баарын. Ошонусун карагыла, мына роудуга да берип турсаңар, прокуратурага бериптир, бүт баарын текшерилиптир да. Мына атайын мен президентке кирет жазышты. Шашпай уктум мына.
Прокуратуранын тиги өзү актанса мейли, прокуратуранын кызматкерлери айтып атпайбы? Tilek Kıdırmayıç. Men bu nemeni duktu satıp eken jönünde men ne bolgaным жок. Bu duktu satpас turup orduна alıp turup ondan satış керек de turabı. Bir rayon 2 yılda duksuz kalabı. Siz satıyor атасызбы? Joyum Вестансадан асфальт коюду ошону. Дукту бардыгына мыйзам чегинде жогоруда айтпадымбы? Арызда ошону атайын уюштуруп көрсөтүшкөн. Ордуна алып коюп туруп анан кийин сатыш керек да турабы. УКМК. Сузак менен Жана берилген арыз боюнча сиздер текшерип чыккыла. Кимисинде чындык бар экен ошонусун карап чыккыла. 15 yıl болгон дуктар ишетип атат, Ноке менен Сузак. А биздин базардан 11 километр жүргөн дукту сатып атат. 11.000 километр сатып. Хорошо, мен сизди уктум. Саламатсыздарбы? Сейдиком айыл аймагынын тургундары. Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Жаныбулат. Бүт коррупциялык иштер боюнча, коррупциялык фактылар боюнча дайыма бизге кайрылсаңыздар болот. Мыйзам чегинде чара көрүлөт. Рахмат. Уруксатпы? Кийинки суроо өтөлүк. Самаспы Тілек Кадырмаевич, мен аты жаным Хамракулов Токтосон, ушул Сейдигим айыл өкмөтүнүн тургуну улам. 19 жылы ошо жылдык өкмөттүн негиз токтом чечими менен биз 20 гектар жер алып 3 миллион ашык расход кылып алганбыз. Ошол жылы күзүндө бизге берген келишимди жокко чыгарып, жерибизди алып койду. Эми азыр өзүбүз күчүбүз менен, өзүбүздүн акчабыз менен дагы башкадан ушул суунун сайдын четинен скважина чыгарып атабыз. Где-то bir 6 миллиондон ашуун акча каражат кетип атат. Айыл банктан, Эрска банктан кичине кредит алдык. Эми маселе биз азыр бул акчаны расход кылып жасап атабыз. Ошол жер бизге мындай калганга kim kepildik berет деген суроом бар, биринчи суроо. Кичине өздөштүргөн жерлерибиз бар, ушул жерди bir tak bizge bir uzagırak mönötkö kelişim kılıp berişini suranamın. Birinci maselem. Ekinci maselem, Jaşo'da turmuşta 3-1 tuğanbız. Menden çok bir akem bir ecem var, yegiz. 94. yılı men akem ekimiz 2 uçaska alganbız. Anı kadastrın neleri de bilet, kızmatkerleri. Hazırkı uçurda oşol ecem Batırene Rahmat 8 martlarda joluk beret, akça beret, çay beret. Bırak bul Batırene hazırkı күндө ötö kıynalı olur. Bir tuğan yegiz, bir enenin karnına batkan, yeme oşol bir 28 sotik uçaskaga batpaydı. Şunga dikkat karap, tura seçim çıkarıp verişinizde suranamın. Bunu kadastrdağı bilet... Kayakta kadastr? Çöpürç? Kanaki kadastr? Ne masal olup dile? Сейдигим айыл өкмөтүнүн тургундары. Тілек Кыдырмаевич, бул маселе боюнча бул тутумдук каттоодо 2002 жылы. Iya. Тутумдук каттоодо азыр 3-1 туганбыз деп атат го, 2 эгиз деп. Ошо бир акеңизге катталып калган. Акеңизге катталып калган. Акесине катталып, толук бизде жерге болгон укугу катталып калган. Маселе ошо. Түшүнбөй калдым, кандай дейсиң? Азыр булар бир туганбыз деп атат. 3-1 туганбыз. Мен акем экөөбүз чек алганбыз деп атат. Анан бул эгиз деп атат. Эгиз. Берки азыр ошо жер талашып атат, азыр ошо эгиз шериги менен талашып атабы эле. Özüm düşündürüp bereyim, geçiresiz. Yegiz 66-yılı tuğulgan. O şerde hakeme köz 28 sotik uçaskabız var. Oşon ten jarımın 7 balası menen invalid ayal, Orukçan. Batırene medalı var, pensiyası var.
Biroq hozir kunda qordolib o'tadi-da. O'shani nevjali mintib o'zimizdan da mintib chechim chiqarib o'shani yulishini bo'lib berib qo'ygan qiyin. Dilek Qidirmayevич, bunu 24 Arxivdan taqtadim, arxivdan bar ekanligi aniq, unda turib. Bu qanday qilsa bo'ladi endi? Sot barбы bu yoqdan? Rayon sot. Al yerda kunda bo'lib o'tgan so'gish, bunday kurak olmay turgan so'zlarni ham aytmayla qo'yin. Anam dag'in bir rozichilik men bor. Sotqa berdingizmi, bergen joqsizmi? Yo'q, anga ақша talab qilinat ekan, advokat jaldadik. Advokat jaldab Mana hozir tigi sotni mana o'sha to'lamlarına kelganda Batirenede ancha ақша yo'q. Sotqa bermedik. Mana hozir tigi sotni mana tigi rayon sotning төрағасы turadi. Siz o'sha tushundirish martdan yurib berle, qantib o'sha yoqdan sotqa qayilsa bo'ladi, qantib chechsanglar bo'ladi deb. Хорошо, жарайт. Хорошо, keyingi so'rab o'taylik. To'lami bor ekan, to'lamani to'laganga unday shartimiz yo'q. Sot tushundirib berdik. Keyingi mikrofonga o'tib. Bizde jana reglament qaralib o'tadi. Iya. Саламатсыңарбы, урматтуу Каралганда бир тойлук көрөт кой. жашоочулар, Башкаларга да жетсин да сол. жетекчилер. Мен Ахматова Гүлзат, ушул Кызыл Ай айылынын тургуну болом. Мен ушу участка жөнүндө айыл өкмөттөргө кичине арыз муңум бар эле. Мен 1996 жылы, 2016 жылы ушул убакытка чейин участокко арыз жазып келем, бирок эч кандай жыйынтык болбойт. Өкмөткө келсем, 2016 жылы эски арыздар жок болду, башкалардан жаңы арыз жазгыла деди. Жаңы арызымы жазып, bir kopyası özümde, bir kopyası ошол өкмөткө компьютерге тиркелген. Ошол боюнча эч кандай каралбайт. Кимдин чөнтөгүнө акча алышат дагы, өзүнүн тааныш билиштерине беришип, жер участокторду сатып ишкен булар. Ошол ушунча жылдан бери мен эч кандай балама участок ала албай атам. Ушул боюнча караштырып берсеңер, bir kopya өзүмдө турат, алдымда монда. Bir kopyası өкмөттө тиркелүү, өкмөт алмашкан сайын бул арыздар. Не oldu ekin Mayluk? Soruңuz бүттү? Ооба, бүттү. Мен кезекке турам, бирок кезеге келген боюнча бербей атат булар. Азыркы күндө Сайдулгум айыл өкмөтүндө 2000 жаран кезекте турат. Азыркы күндө биз трансформацияга ошо жер берүү боюнча жерлерди көрүп, бизде сугарма 95% түзгөндүгүнө байланыштуу кайракы жер бизде аз, 40 гектар жерди сунуштасак, ал жерде ачактар бүт ошолордон отказ болуп келип калат. Ошол себептен жана ГИКтин кызматкери бияктан ошо жана чогулушууларды өткөзүп, ошол жактан кайра чогултуп берип түшүндүрүлөт да, кантип үй алса болот экен деп. Хорошо, кийинки суроо өтөлгөн. Катышуучулары, урматтуу Dilek Кыдырмаевич. Мен Сейдулгум айыл өкмөтүнүн Чоң Курулуш айылынын тургуну Аскарова Нуржамал. Мен 2014 жылы 19 майда чыккан чечимдин негизинде ушул жер участогун алып үй тургузгам. 2014 жылдан бери мен эч кандай кызыл китеп же азыркы убакта эми тех паспорт болуп калыптыр. Тех паспортко берилбей жатат да. Мунапыска илинтиребиз дейт. Мунапыс болуп өттү, мына 1 жыл күттүм. Дагы эле ушул маселе чечилбей атат. Ушунун мен кандай причинасын билбей атам да. Бардык документтерим колумда. 2 жолу архитектурага жөнөтүштү, геймплан алып келдик, геймпланды алып келдим. Бирок ушул менин көйгөйүмдү чечип бере алышпай атат да. Мен өзүм мамлекеттик кызматта иштейм. Мага дагы ушундай камсыздандыруу, семейный справкалар керек болот экен. Ошолорду ала албайм, себеби тех паспорт жок дешип, ошол жагынан да аябай кыйналдым. 2 неберем бар, аларга да документ ырастай албай, ошол жактары мага өтө кыйын болот атат. Не oldu эле жер боюнча? Мен өзүм жооп берип көрөйүн. Мен ошол жерден болом, бул аялды жакшы тааныймын. Бул жерлердин, булардын кошуналарына 96-жылдан баштап берилген жерлери, жанагы айтылып өткөн высоковольттун жанында, бирок булар высоковольтко илешпейт. Bundan кийин дальше буларга 2005-жылда трансформация болуп жерлер берилип кеткен. Булардын деле кошуналардын баардык кызыл китеби бар. Азыркы мезгилде
инвентаризацияның жанагы мына жаңы жарлыктардын негизинде булар калктык колунушка уже которулду деп эсептелип калды. Ошонун негизинде мен токтомдорду жаңылап берген бул аялга кадастрга барып туруп токтоп калып атат экен да. Кадастр. Кадастр каякта? А областың кадастры каякта? Ким келдиби? Иә. Областта жок, Тилек Кыдырмаевич. Жооп бериңиз. Азыр бул маселе боюнча мен дагы билбейт экем. Азыр бизге кайрылсаңыз сиз арыз жазып, мен азыр балдарым дагы ошол жерде. Мен чейин жолу кайрылып арыз Бизе азыр мен азыр өкмөттөн дагы чечим чыгардым. азыр Сиз канча болду иштеп аткансызга кадастр? 4 жыл болду. 4 жылдан бери эмнеге билбейсиз? Мен аяктан улам сизге кайрылып атат. Мен аяктан жер адистер айтып атат. Эмнеге билбейсиң муну? Жок, азыр бул айтылган мен азыр. Мына сиздей болгон кызматкерлер үчүн биз барып бияка келип отурабыз да. Трансформациясы жок деп атат ал жердинчи. Эгерде трансформациясы болуп, бардыгы мыйзамдуу болгондо, азыр бизде антип сразу эле кылып берип атабыз андай ишти. Мунапыста чечип беребиз дедиңер, мунапысы бир жыл. Мунапыста биз чечип бербейбиз дечи. Трансформациясы жок жерлерге биз А бунун багыты эмне, жердин багыты? Илгери айыл чарба багытында жер болгон, Сугатайда болгон, бирок 96-жылдары берилип кеткен жерлер. Андан кийин азыркы жаңы Азыр мунапыста каралып атабы ким 60 000 жыныс? Жок, мунапыста каралган жок. Себеби дегенде 284 анан булар системалык каттоодон өтүп кеткен. Илгерки кону кошуларычы биринчи куруп алгандар. Анан булар үйүндө болбой, бош турган үчүн каттоодо катталбай калган. Азыр 284 токтом менен бекитилген. Мен узаконение кылыш үчүн токтомдорду мен жаңылап чыгарып бергем, 284 коюп. Мына следки ошонун кесепетинен азыркы ызчы болуп баратканым ошол да. Канча жылдан бери мына сиз иштеп атасыз, 4 жылдан бери тиги иштеп атат дейт. Ошол жактан өзүңөр мындай жакшы билбегендиктен ушуңуз үчүн баарын келип атасыз. 284 жакын эле чыкты, мен бери келгеним 2 жыл болду. Келгенден Сиз ага чейин кызматта иштеген турасыз бу жакта. Сиз боюнча госрегистрде иштептиз, ар кайсы кызматтарда келипсиңер. Мына тааныш билиш менен ошол жактан берип сейреп атып, бүт мыйзамсыз мантип берип аткан ошол силер кылып атасыңар да. Азыр болсо тип туруп алып анан тияктан кайра белая ворона чыгып калып атасыңар да. Ошол учурда эле конкретно мына болбойт деген жерлерге бербеш керек эле да. Баарын жакшы көрүп берип саласызар. Азыр болсо жыйынтыгында туруп алып туруп мая ката скрай болуп отурасызар да. Мындай ким 60 000 жыныс үчүн. Азыр ушундай маселелердин баарын арыздарын алыңыздар, карап чыккыла кандай кылат экен деп. Анан только мыйзам иретинде. Мыйзам жол берсе, мыйзамдаштык бересиңер. Мыйзам жол бербесе, мыйзамдаштык бербейсиңер. Жок болсо жок деп айтасыңар. Түшүнөсүзбү? Жарайт. Мына канча жылдан бери госрегистрде иштептсиңер ошо. Силерге окшогон кызматкерлердин азабына турабыз бияктан. Ызылдашып коюп. Кийинки суроо өтөргөндө. Ассаламу алейкум, Тилек Кыдырмаевич. Мен атым Аскар Маматисаков. Чоң Рулуш участкасынан болом, жергиликтүү кеңештин депутаты. Тилек Кыдырмаевич, бир эле маселе сураныш десе деле болот. Биздин Сейдугум айыл өкмөтүндө жабык типтүү спорт аянтча жок. Ошого сизден сураныч, бизде жер бар. Жерге проект чийдирип атабыз азыркы учурда. Айыл өкмөттөн акча берилген. Сизге ошол 2027 жылга өзүңүздүн бюджетиңизден карап берсеңиз жакшы болот эле деп суранып кетет элек. Спорт таянча боюнча болот аткандан мына өзүңүздөр билесиңер, биздин урматтуу президентибиз Ош областына барып алып, ошол жактан болсо жана футбол аянчалысын баары салынат деген. Ошондо мына силердин айылыңар кириптир бияка, списокко кириптир. Буюрса футбол аянча салынат. Жана спорт комплекс боюнча бияктан ошо немесин карап чыккыла, ким УКС. УКСтун кызматкери барбы? Ошол жактан ким айтып болду, карап чыксын ошо комиссиясы менен. Хорошо, кийинки суроо өтөргөн. Саламатсыңарбы? Мен Сейдугум айыл өкмөтүнө караштуу Жаш элдин айылынан болом. Мен кайрылуум себеби жер участок боюнча талашып атабыз да. Разакова Гүлмира. Ол жерде бир Тойчубек чегинен эки чекти бир аял алган экен. Биринчи чекке токтомдору, арыздар бар жол бүтүптүр. Бирок жандагы чекке
кызынын атын жаздырып койгон экен, ошол чекти документи жок бирок. Ошону талашып атат да бизден. Ошону чечип берип койсоңуздар. Ал кандай документ жасалабы анга же кандай болот? Ал только эле кошуна чекти кызынын атын жаздырып коюптур да, буну да алам депчи. Бирок анга токтом чыккан эмес, арызы да жок, эч нерсеси жок. Бул маселе биз карап атабыз. Азыркы күнү тизме менен бул ийилүүгө кеткен, бирок буну жанагы шарт боюнча алар фундамент куюп койгон экен, эжени каршылаштырабы. Бирок азыркы күндө жерди трансформация багы башаламан курулуштардын тобуна кирип калгандыгы үчүн жерди трансформация кылып туруп айыл өкмөттүн балансына өткүзүп беребиз. Айыл өкмөт тийиштүү тартипте сот органдары чечкен тарапка гана мыйзам чегинде чыгарып берди. Эгерде азыр чечпесек, бул жер трансформация болбой калат да, экөөсү дагы ээлик кыла албай калат. Ошон үчүн ал жерде да талаш маселе кылып киргиздик. Жерин гана трансформация кылып туруп, айыл өкмөттүн балансына деп туруп, азыр карап атабыз комиссия. Турусбек Котбекович, жана бияктан район прокурор. Бияктан ошо жана келгенден баштап эле ошо чек маселеси көп болот да. Аябай чек, бүт эле чек экен да, спорный маселе. Ошол себептен болсо азыр жана бул кызматкерлер баарын, болгон кадастрлар баарын, кадастр болобу, госрегистрдин баарын ошо прокурорский реагирование кылып текшерип чыккылачы. Ким канча жылдан бери иштеп атат, кимде кандай нарушениясы бар экен деп. Мына ошолордун немелери болсо жесткий неме кылла, ким Турусбек Котбекович. Ошонусун баарын карагыла, тияктан канча нарушениясы бар экен, ошол жактан вообще бөгөт койгула, негизи кандай если жанагындай нарушениялар көп болсо. Если көп жылдан бери иштеп аткан болсо, ротациясы менен кетирилечи. Мына бияктан бул немеси земельная мафия болуп кетти да бияктан. И тез арада кылла да, тез арада ушуну жооп бериле. Кийинки суроо өтөлү. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу жамаат, бүгүнкү жыйындын катышуучулары, жана ошондой эле Тилек Кыдырмаевич, бийликтин өкүлдөрү. Менин 3 суроом бар, бирөөсү сураныч. Биринчи маселе, мына биздин Адырда эски Акмарал конушу бар. Ошол жерде 50ге жакын түтүн бар. Бүт малчы, койчулар, карапайым бел. 2019-жылы, 2018-жылы ошол жерде бир оору чыкты деп, сибирский язва деп красный зонага киргизип коюптур. Ушул маселе ушул күнгө чейин чечилбей келатат. Мына ошол үйдөгү жашаган тургундардын же балдарына паспорт алып бере албай, же үйүнө учетко коюп бере албай, ушундай кыйынчылыктар болуп атат. Же госакты жок, же технический паспорт бере албай атат. Кийинки сурооңузду өтөңүз. Бул ошол маселе. Экинчи суроом, муну биздин Сейдим айыл өкмөтүндө алыскы, жакынкы жайыттарда биринде дагы госакты жок. Ушунун кесепетинен мына биздин жайытчылар көрүнгөн Токой Шарбада тентип жүрөт. Айерден ГЛФдан алып өзүбүздүн мына зынданда 1200 алыскы жайытыбыз болсо, ушул жерге Могол айыл өкмөтүнүн эски азыркы Астамабад айыл өкмөтү киргизип койдубу? Ошол жактагылар местилер киргизбей баскынчылык кылып атат. Жайыт маселесин айтып. Жайыт маселеси. Үчүнчү сурооңуз. Үчүнчү суроом, мен өзүм оң айдаймын. Ушул такси кызматында бала чака багып, 2 студент окутам. Ушул Ажоо Нуркожоевичке ушу биздин үнүбүз жетет деген үмүттөмүн. Иншалла ушу элдин жакшы жагына чечип берет деген үмүттөмүн. Рахмат. Такси кызматынын эмне маселеси? Эмнени айтып атасыз аяктан? Оң рул такси кызматында. Бул ким санэпидемстанция? Красная зонага деп. Шарт чыккан боюнча деп. Саламатсызбы? Тилек Кыдырмаевич, бул боюнча мен жооп берип коеюн. Биз мунабыз комиссиясы боюнча биз корутунда беребиз. Ыйгарым укуктуу өкүл катары ушул тармакта. Жана ошондой эле комиссия мүчөсү. Бизде өз Сейдугум айыл өкмөтүндө негизинен 4 приязный очаг бар. Анын экөө опознанный, бирөө ошол айгыр жалда, бирөө Дүкүрчекте. Жогоруда баягы
жүрек бабам айтып кетти, Сибир жарасы ушу бала келип аткандан бери каттап атат депчи. Мен келгенден бери Сибир жарасы катталды элек. Акыркы жылы Дүкпүрчекте 2020 жылы катталган. Мен 2022 жылы 1 ноябрда келгем. Эми айгыр жал боюнча да турган болсом, ал жерде биз терс корутунду беребиз. Сан разрыв бар. Өкмөттүн 375 токтому бар. Ошо токтому ылайык биз ал жерге терс корутунду бергенбиз жарандырга. Кимиси ошо сан разрывдын ичине киргенине. Ошондой. Мыйзам жол бербейт ал жергечи. Андан кийин 2023 жылы 29 сентябрда 517 токтом чыкты, эпизод жалпы эпилдик боюнча. Ал жерде сан разрывды кыскартуу боюнча 4 категорияга бөлгөн. Бирок силердин ошол именно айгыр жалдагы 25 жылга жетет. Ошондого байланыштуу ал ошол бойдон 1000 метр сан разрыв боюнча калат. Ошол корутундубуз терс боюнча калат. Биз оң бере албайбыз. Мыйзам жол бербейт. Жок, сиз го ошол жактын баарына тиги болбойт, бул болбойт деп айтып атасыз да. Болгон жагы кандай кылыш керек? Кандай кылып чечиш керек да бул маселени? Ошо менен болбойт деп койсо эле тура береби анан. Кандай жолу бар ошону чечиш үчүн? Ким Садыбеков санса? Кандай кылып чечиш керек? Чечиш керек да маселе турат. Тилек Кыдырмаевич, бул жерде жанагы айтып кетти токтом депчи. Ошо токтом негизинде бул жана жылга бөлүнөт. Эгерде 25 жылдан жогору чейин болсо, демек ал 1000 метр аралык сакталыш керек депчи. Канча жыл болду? 99 жыл чыккан. 21 жыл. 20 канчанчы? Ал айгыр жал участкасына Сибир жарасына очогой 21 жыл 24 апрелде катталган акыркы жолу. Район боюнча эң акыркы катталган Сибир жарасына очогой. Канча жыл болот ушундан бери? 5 жыл болбой элек. 5 жыл? Дагы 20 жыл күч керекпи? Иә. Кийинки чыгарылган токтомолор 20 жыл күч керек болот. 20 жылдан кийин 25 жылдан 50 жылга чейинкилер 500 метрге кыскартылат. Биз бул боюнча Арслан баба ата өкмөтүнө да дал ушундай случайлар болду, аны кыскартып бердик биз. Токтом чыккан. Эл үтүтүн анан ошо 20 жыл ушинтип жүрө береби анан? Иә. Бул боюнча жеке мен өзүм компетенцияма кирбесе дагы ошол жогору жакка чейин кызматка жолдогонмун. Ошонун негизи ушундай токтомдор жарык койгон. Эл үтүтүн эмне кылыш керек анан? Ким Алтынбек Жунусович ушу маселени дагы көтөрүп чыгыңызчы бир күн анан мен тиги жыгылын жыйналышта бүткөндөн кийин ушу ойлонуштуруп көрөт хорошо. Повторный Анан такси кызматына боюнча деп эми президентибиз ушунча айкөлдүк кылып аткандан кийин биз ошону айкөлдүгүн эле кыянаттык кыла беребиз да. Ал берди го уруксаттын баарын, мүмкүнчүлүктү баарын берди, колдонгула, завоздун баарын токтотту. Азыр болсо мына ДТПнын баарын ошо оң колдуу рульдү боюнча деп кылып аттырган ошо менен токтотту го. Азыр болсо полный токтотуп салса болот эле го. Полный токтотпой туруп именно таксиге токтотту, туурабы? Иә. Анан эми азыр ошо менен мына оң рульдү менен канча дейин ДТПлар болуп кетти? Мына Казакстан, берки Тажикстан алар такыр жүргөнгө токтотуп койгон. Такси эмес, жүргөнгө. Азыр болсо биз болсо мына биздин президентибиз макул эми ошол немесин баарын эскилиги жетсин да ошо менен бүтүрүп алсын деп атса, кайра туруп эле биз болсо дагы бир таксиге жасап берип кой, анан мындай кылып кой, тигиндей кылып кой делечи. Эми келе мындай кыянаттык кылбайлык да айкөлдүгүнөчү. Азыр мына ошол статистика боюнча жанагындай биздики жолго чыккан эме боюнча авариянын баардыгы ошо оң рульдудан болуп атат да көбүнчөсү, туурабы? Туура айтасыз. Негизи оң рулдууларга коммерческий деятельностью заниматься эткен болбойт. Бул токтомдо бар, мыйзамда да жазылган да. Ошол себептен таксилерде бул инициировать эткенде, тоскоолдук жаралатканда, бул чоң жолдордо обгонго чыккандачы. Ошол себептен ошол маселе көтөрүлүп, статистикага карата ошо өзгөртүүлөр киргизилген мыйзамда. Такси менен мына ошол немеде кичине шаар болуп, оңололук, генетелик жолдордо отсак, ошол жактан 4 тилкелүү жол болсун, тротуар болсун, лотоктор турсун, жанагында жарыкчылар баарын турсун деп атсак, кээ бирөөбүз турабыз да, экиле тилке жарайт деп. Өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз менен айтып атабыз да. Мында кичине элди ойлоп, келечекти ойлобойлук барыбыздан. Азыр болсо мына оң рулдан баарын кайра коюп койсок, биздин жана авариядан болуп аткандан ошол жактан может жана болор бала бешикте баланын бек болорун ким билиптир дейт. Мына ошондой жанагындай балдарыбыз баарын канча балабыз өлүп кетип атат авариядан.
10 курултудан. Ошон үчүн эми аяктан тиги неме да мындай президент способантын указ менен токтотсо деле анан кайра эле сурана берген болбойт дем. Башка көйгөйлүү маселелер менен чыгалык. Кийинки суроо өтөлү. Assalamu alaikum, kuş gelişler. Ben Murat Zahilbek, Yaşlar Gücüsü'nü. Ben kişinekeli sıram var. Ben 7-8 yıl murun skvanya çıkarıp boşal yerden turuba koyup su çıkarıp bergende taza su. Bирок напор аздыгынан жогору жакка суу чыкпай атат. Болгон суранчы моштол жерге вышканы кой урнатып берсинчи, өкмөтпү, областной таза суубу. Болду. Жок, түшүндүк. Таза суу. Жооп берип коелу. Ассаламу алейкум, урматтуу. Жок, азыр жооп берип коелук суроосуна. Айтыңыз. Бул агабыз айтып аткан Көк Алма көчөсүндө бул чоң аймакты бир водо башня менен кармалат. Бул алдыңкы айылдардагы алдындагы үй бүлөлөр сууга баягы чөчүктөрдү койбой, азыр кое элекпиз да, биз эми койбой ошо сууларды ачып алганга байланыштуу кийинки суу пайдалануучуларга суу жетпей жатат. Азыр биздин Базар коргоон өнүктүрүү фонду тарабынан 3 миллион жана жергиликтүү абоненттер тарабынан 1 миллион сом менен проект түзүлүп, 1,5 миң кожолукка азыр учетчик койгон атабыз. Азыр долбоор жазылып, тендерден өтүп бүттү. Азыр экинчи тендерге кетип атат. Ушул учетчиктерди кое баштаганыбызда алдындагылар койду. Кийинки суу пайдалануучуларга суу жете баштайт. Азыр ошону баштап атабыз эми. Бул ошо таза сууну поливке колдонуп жатат да? Жок, поливной эмес, бул таза суу боюнча. Жок, ошол жана жетпей аткан себебичи? Ооба. Ошол таза сууну поливке колдонуп жатат да сугатка, туурабы? Поливке эмес, ичкен эле. Жок, таза сууга да. Эркилер поливке колдонуп жүрүп атат. Жок, алдыңкы суу пайдалануучулар кранттарын ачып, ошол Жок, мен ошону айтпаймынбы? Таза сууну болсо тиги суу ичкенге эмес, именно поливке колдонуп үчүн тиякта кийинкилери жетпей атат да? Вот ошондой да болуп атат. Эми буяктан ошол да. Чөчүктө обязательно коюш керек. Эми счетчиктер койгучакты мындай деме да, ар бирөөбүз эле суубуз жетип калса эле анан тияктан ары кийинкилерди ойлобойт экенбиз да так. Бизге жетсе эле болду экен да, кийинки ким болсо коштан өлсө өлө берсин дегендечи. Андай кылбашыбыз керек да, мына таза суу болуп аткандан кийин баарына жеткендей болот. Эми счетчик болсо, счетчик келгенден кийин баягы акчасы төлөнө баштагандан кийин баарыбыз үнөмдөп баштайбыз да. Азыр болсо эми ошону болсо кичине өзүбүз сууну кордогон зар болор деп кыргыздын макалы бар го. Ошо менен кичине ар жакта да ойлобойлукпу кийинкилерге да суу жетсин деп. Давай силер тез арада ошо счетчиктер баардыгын орноткула деңиздер. Анан бияктан болсо тиги берки коштунарыбыз баардыгын айткыла тияктан ал тиги ошо сактап неме поливке колдонбосун деп. Таза суу деп аткан таза сууга кетсин. Чын айтканда. Айтыңызчы, качан ошол учетчиктерин алып келип, же болбосо вышканы орнотуп берет. Напор аз болуп. Жок, ал айтпайт. Азыр счетчиктин баардыгын коюп бүтсөк силерге суу жетет дейт. Счетчиңер давай тездеткиле. Анда сөз, конечно, тарифин көтөрүп койгула. Алар поливке коюп атат. Келиңиздер, кийинки суроо көтөрүк. Саламатсыздарбы? Мен айтайын деген ветеринария боюнча менин жөнүндө дагы кичине сөздөр айтылыптыр. Атым Калгулов Бектур Нурланович, менин жетекчим Деңиз Файзуллович ушул жерде отурат. Ушуга бул мен частный болуп мал союучу жайда ветврач болуп иштейм да. Анан ошол жерде коррупционный иштер жүрүп атат. Аны УКМКга да кайрылышты, көп жерге кайрылышты, эч результат болбой атат да. Бул кайсы жанагы маселе? Анан ооба. Жанагы маселе боюнча айтпадыңбы? Мына УКМКга кайрыла, УКМК. Бунун башталышы бул жерде Муратовдон кой талап кылган, бир кой союп бер деген. Ал союп бербей койгондо анан кийин мен бул шартты минтем антем деп улут бөлүп ушундай иштерди алып барып атат. Мындан башка дагы коррупционный иш көп, менде маалыматтар бар так. Мени коркутуп, үркүтүп, балдарды жөнөтүп, убойдун жанында балдарды катарлап тизип, ошол жерде пайлатып, документи жок малдарды, башкаларды карагыла деп ушундай
иштерди алып барып атат. Балдардын Мына бардыгы ким? коррупцияга үйлөтүптү. Мына УКМКнын кызматкери отурат биякта, мына тиги жетекчинин орун басары. Мына бериңиз. Бул жерде азыр райондук бөлүмүнүн башчысы бул жерде турат. Азыр сиз менен бериңиз. Кийинки суроого өтөрөлүк. Саламатсыздарбы, урматтуу Тилек мырза, кош келипсиз. Мен конкретно эки суроом бар. Бирөөсү бир аз күлкүлүүрөөк. Бул жол боюнча айта берсек маселе көп. Базар коргон Кызыл Ай жолу. Сиз келе электен 2 саат мурун жолдорду кыркып, аңдөң болчу да. Эртең мен чыгып кете алсам, жана асфальт жок болчу, сиз келе айтканда уже басып коюштур да. Ушуну тургузуп конкретно жооп берип койсунчу. Ошо суроогочу, чын. Сиз келерде басып алчу да. 2 саат эле басып койду, бирок 10 күн турду да. 10 күндөн бери жол басылбай турду. Сиздин келишиңизде басты. Экинчи суроом, участка боюнча мен өзүм Кызыл Айдан болом. Участкага арыз бергениме көп болду да. Мага окшогондор көп бирок. Анан жанагы чөнтөгүндө акчасы бар, анан чайды беришти билгендер участка алып эле атышат да. Анан мага окшогон жанагы принципиальный адамдар ала албайт экенбиз да, закон түрүндөчү. Ушул. Анан үчүнчү дагы бир суранычым бар. Ол Кызыл Айга жерибиз бар, бирок футбол аянтчабыз эскирген да, начар. Ошого дагы бир көңүл буруп койсоңуз. Кызыл Ай чоң айыл, бирок закрытый футбольный аянтчабыз жок да биздин. Ошол. Ама жол боюнча жооп берип койсунчу, туруп жооп берип коюңчу. Неге 10 күн турду, сиздин келериңизде басып койду да ушуну? Кимдин жолу? Жооп берсинчи. Айыл өкмөттү кимдики? Же сиздики? Митранспы? ДПЛүүнүн жолу алар тейлеген жол болчу. Иә. ДПЛүү тейлеген жол. Кана ДПЛүү? Алар ДПЛүү азыр ДПЛүү келдиби? Жана бар болчу азыр. Менен жол чыгып кетти эле. Бул жолдо өзү ямышный ремонт башталган. Ошол ямышный ремонт успеде түшпөй калган. Жогору жакта аба жолунда асфальт басууга даярдап аткан жерлерин сел алып кетип ошол жакта жүрүшөт ал. Эмнеге 10 күн күттүрүп мен келердин астында басасыздар? Аны мен да азыр угутам. Иә. Мен да азыр уктум, ошону бирок ямышный ремонт жүрүп аткан да бул жакта. Ошо мен сүрүштүрүп коем. Ошол себептен жанагындай мен деме майрамдардычы, жана 9 май майрамды, жанагындай ошо майрамдарды ошо региондорго бөлүштүрүп атам да. Ошака бат-баттан барып турганга мен өзүм да бияктан эч кимсин айттырбай өзүм да текшерип турам негизи. Баарын тенчи. Анан азыр болсо ошо бат-баттан да келип тура албайм, да жолдор салынып турсун ошоктон. Мен чын эле тазирдик иш экес. Айтпай келип алсам ушу салынбай калат экен, укча айттырып келип турушум керек экен. Келбегениңизде бүтмөк эмес да ушу жолчу. Ошол маселе конкретно. Футбол аянча. Жакшы болот эле да. Футбол аянча боюнча эмне бар экен кирди эле бияк? Жок, беркинде аянча барбы? Биздин жанагы жогоруда айтып кеткенде, урматтуу президентибиз менен Садыр Нуркожоевич айткан ар бир айылда футбол аянчалар болот деди. Ошонун программасында бар экен, буюрса ошо футбол аянчалар салынат. Жер участок боюнча мен айттым жана тияктан ушул бияктан ошо тиги неме Алтынбек Жунусович болсо чогулуштан кийин түшүндүрөт баарын тен. Ошоктан бияктан кадастр жана жер комиссиясынын баары боюнча мына прокуратурага, УКМК баарына тен тапшырмасын бердим. Ошол баарын тен комиссиясы менен текшерип чыгышат. Тийиштүү чаралар баарын тен көрөт. Андай эмесе кийинки суроого өтөлүк. Ассаламу алейкум, бүгүнкү жыйындын катышуучулары, бийлик өкүлдөрү. Мен кайрылуум, мен Омарбеков Төлөгөн Эркинович, ушул айылдын Кызыл Ай айылынын тургуну болом. Мен кайрылуум себеби Сейдуум айыл аймагынын Хажырабад айылынын жакынкы жайытка курулган үйлөр 2010-жылдан 21-жылга чейинки курулган үйлөргө документтер ушул мезгилге чейин кыла албай келебиз. Урматтуу Тилек Кыдырмаевич, президентибиздин номер 364 15 декабрда 2025 жылдагы жарлыгынын негизинде ушул жакынкы жайытка курулган 19 жаранын үйлөрү мыйзамдаштырып берүүңүздү суранабыз. Сиз чогулушка баштан бери отурасызбы? Үчтөн бери. Ооба. Ошол боюнча мен айттым го, жерлер боюнча жанагындай мыйзамсыз болуп калган үчүн ошон үчүн мыйзамдаштырылбайт да, туурабы? Эмне болот бияктын жери? Бул жер айылдан акыркы үй, ошол акыркы эме биз тартып көргөнбүз 2 километр алыста турат.
өзүңөр билесиңер, архитектуралык нормада бул коктук колоттун эмесине кирип калат. Бул республикалык комиссияда да каралган, ошон үчүн адыр жериндеги сарайдын ордулары. Эми үй болуп кеткен, биринен буйрук алып эле бир мезгилде салынып калган. Ошо Айгыржал участкасындагы Караваник деген участкага 500 метр калган жерлерге уруксат бердик. Калганы болсо айыл чарбасынын жери болуп, жайыт жерине туруп калган. Акыркы айылдан 2 километр алыстыкта турат. Ошол себептен айтпайм, үй салардан мурун ошол жака мына акча сарптап атасыңар, болгон каражаттын баарын сарптап атасыңар. Сарптардан мурун мына тияка чет мамлекетке чыгып, Россияга барып, кайсы жерге барып иштеп келип атасыңар. Ошо салып аткан акчанын баарын тең салардын астында кичине караш керек да, негизичи. Мыйзамсыз жерге салып анан кайра догурнуп ошол жака жер бердире. Андай болбойт да негизи. Бул жерлерде азыр акыркы биздин терс корутундулар, анан акыркы ушул эмелерди кийинки жумадан карайбыз. Комиссия менен акылдашып туруп, бир ушундай жерде 10 техпаспорт берүүгө сунуштап туруп азыр бекиттик. Калган бул жерлерди дагы ошо коктук колотту техпаспортко сунуштоого жол берет деген жерине ылайыктап туруп чечим чыгарабыз. Маселеси чечилеби ошондо? Эми техпаспорт бул убактылуу болуп калат. Баары бир тийиштүү госакты алыш үчүн эгерде мыйзам жол берсе, ал жерде трансформация кылыш керек болот. Жайыт жерин. Ошону болсо да мыйзам иретине карагыла. Мунапс объектисине жобого ылайык туура келбей калып атат. Эми жобого мунапска ылайык келбесе эмне кылабыз анан? Ошол себептен айтпаймынбы, урматтуу мына бүгүнкү жыйын катышуучулары жана ошол себептен айтпайм, каражат жумшаардан мурун бүт мыйзамдаштырып алып туруп анан жумшашыбыз керек да. Анан болгон эле тияктан болсо мыйзамсыз жерге салып эле кайра эле догурну эле мага ушул китебин документин бер деген. Мына тетияктан жана сел жүрүп аткан жерге баяктан сел жүрөт. Барып үйүңдү каптайт десе эле болбой ушака үй салып алабыз да. Жанагындай тети кафелердин баарын суун жээгине жана барып балыктарды салган деме бар экен ошо. Ошол жака туруп эле мына биз болсо предпринимательди колдоду айткан президент. Мага ушул жерден жер бересиң. Бияктан эртең сел каптап кет, жер ал. Сен клиентиңмен барып агысып кетсем эмне болосуң? Десе, жок, силер предпринимательди колдошуңар керек деп. Ошол себептен ар бир жердин баары тең мына бул охранный зона деген баары тең, мунун баары тең ошо кан менен жазылган. Жанагындай правила, норма баары тең кан менен жазылган да. Жанагындай эле высоковольтный линиянын астына ошол жактан мына бер деп атасыңар жерди. Ал ошол ток түшүп кетсе эмне болот ошол жактан? Болгон тиякта мына балам деп жашап атасың. Балаң ошо сок токко тартылып куйкаланып калса эмне болот? Жанагындай селдин маңдайына үй салып атабыз. Сел каптап кетти, үй бүлөң баарын агысып кетсе эмне болобуз? Жана кафеге барып алып ошол жактан мына рахаттанып балык жейин дейсиңби же тамак жейин дейсиңби, барып отурсаң ошол жактан сел каптап кетти. Мына билесиңер, мурдагы жылы Ош областынан жана Каракойдон суу каптап атканын көрдүк го барсын. Бер жактан элден карап эле турдук, эчтеке жардам бере албай. Турабы? Ошол себептен мына баарыбыз тең ошо мыйзам иретинде. Мыйзам кандай турат ошол жакта? Мыйзам болсо бул жөндөн жүрүп эле жазылган жок, жанагындай правила и норма дегендер. Баары тең ошо кандын иретин менен жазылган да, ошол жактан элдин баары тең ушундай кырсыктан учуруп атып, мына баштан өткөзүп аткан үчүн мына момда кылыш керек экен, тигиндей сакташ керек экен деп атып ошого келгенбиз. Сиздики болсо маселеңизди болсо жана мыйзам иретине карап чыксын, болсо болду деп айтат, жок десе жок деп айтат. Кийинки суроо өтөлүк. Саламатсыздарбы? Мен Кызылай айылынын тургуну болом. Атым Аскаров Жеңишбек Узбаярович. Бизде ушул Кызылай айылында эки кампабыз менен анан пахта заводубуз бар. Ушул пахта заводубуз частныйга өтүп кеткен. Анан кийин кампабыз болсо жарымы сатылып, жарымы ижарада. Ушуну иликтеп тактап өкмөттүн балансына өткөзүп бериңиздер суранабыз. Болду. Азыр пахта завод кайсы багытта иштеп атат? Айыл өкмөт. Азыр иштебейт. Башка эч нерсе прием кылбады, бирок пахта завод боюнча
1,5 жыл болуп калды бем. Административ сотто каралган. Алар утуп чыкты. Ошо бойдон эч ким деген. Ким утуп чыкты? Ээлериби? Эгелери, менчик ээси утуп чыккан. Мен өзү процесске катышканмын. Административ сотто доогер райондук прокуратура болгон. Не болду эле тиги прокурор? Силер алабыз деп атасыңар да? Бул боюнча биз доо арыз келтиргенбиз. Сотто каралып азыр ошол сунуш берүү жагы каралып атат. Анан азыр тиги чечимин алсак биз кайра абжал. Бул кайсы азыр райондук сотто каралып атты? Административный. Административный да? А жана кампачы, кампа заводун жарым өтүп кетти дейт. Кампа боюнча азыр ошо биз неме кайрылуусун алабыз. Кайрылуусунун негизинде сизде каралып баштады. Каралып баштады. Азыр Сейдикун боюнча ошо сот сабек bizde списоктор бар, ошолор боюнча текшерүү жүргүзөбүз. Сиз катышкан нерсе бардын тиги тарап утуп кетет го дейм. Жок. Жок, сотко биз албайбыз. Хорошо, кийинки суроо өтөлүк. Сиз арызыңызды берип коюңуз, ким байке, тиги арызыңызды бериңиз жана кампа завод боюнча. Assalamu alaikum, урматтуу губернатор. Сизге сураныч менен келдик. Мына мен колумдагы мен Сейдикум айыл өкмөтүнүн Хажырабадтамын, ылыйдан. Мына колумдагы документ 23-төн бери бүтүрө албай атабыз. Бул биздин зал маселеси боюнча. Биздин азыр Сейдикум айыл өкмөтүндө зал жок. Өзүңүз айтып кеттиңиз, келечек жаштардын колунда деп. Азыр биздин жаштар телефон, алкоголь ошондой нерсе менен көп катышып атат. Ошого сураныч барбаган жерибиз калбадымы, документти 23-төн бери бүтүрө албай атабыз. Бизге жер бөлүнгөн бул жерге, зал курганга. Эми акылыбыз жетишинче бүтүрдүк, бирок нар жака өткүзүп бере албай атабыз. Бул бир маселе. Экинчи маселе, ушу отурганыңыз здание Сейдикум айыл өкмөтүнүн ошо Хажырабадта бар, маданият үйү. Бирок могу 25 жылдан бери брошенный болуп, мусор толуп жатат. Бирок ошол жерди бузганга, ошол жерге бир зал салганга или ошондой ошонун маданият үйүнү кайра иштендирип бергенге сураныч, ошону карап берсеңиз. Бул суроо маданият үйү экинчи жолу кайталанат да. Мен тапшырма бердим го ошону карап чыккыла деп. Туурабы? Аварийный состояние деп атты эле экинчи. Ошонусун баарын карап чыккыла деп коет. Мына бул залды, мына бул маданият үйүнүн болгону эки эле жолу чогулуш өткөзүп турсак, ушуну да колдонгула деп жактан тиги. Концерттерди алып келгиле жактан. Өзү жактан өзүңөрдүн немесине элге да кичине шарттар түзүп бериле да. Анан зал эле деп атабыз, элдин баарын тең байбек кылабыз. Эмне зал жана неме боюнча? Күрөш, бокс боюнча? Барсовский зал. Эмнеге бул неме сурабайсыңар да? Мына жактан эртеден бери канча болду биз отурганыбызга? 3 саат болдубу? 2,5 саат болуптур, 2,5 сааттан бери бир жолу неме сураган жоксузбу? Жана андай бир балдардын мындай өнүктүрүү боюнча, жактан боюнча робототехника болобу, же бир кружок болобу деп эмне үчүн ушуну сурабайсыз? Баарысы эле сурасак эле баягы зал, күрөшкөнгө, бокска ошого эле баарысы эле ошого эметебиз да, умтулабыз да. Балдарыбыздын арасынан ошо неме кылыш керек да, мына билеми күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат дейт да. Бияктан баары эле сураса эле баягы спорт зал. Жана андай тиги зал күрөшкөнгө, боксташканга, жана рукопашный бой, анан бай без правил деген ошого эле биз умтулабыз да. Биз кичине ошо мен иштеткенге да ошол жака бурбайлыкпы? Ошол себептен болсо давай зал эмес, жана немени карап чыккылачы. Ушундай бир мурун болсо бир дом пионеров деп койчу эле, ушунун ичинде карачылы да. Ошол сыяктандай бир неме да, бир комплекс да, балдарды мындай үйрөткөнгө, робототехника болобу, жана андай биология, математика ушундай бир неме кружоктор болобу, ошондойго карап чыккылачы, зал эмеселе. Футбол аянтчыларын баарын салып берип атабыз, жетиштүү болот да. Туурабы? Жок, туура, бирок же балдарыбыздын баарын ошо байбек кылып салалыкпы тиги мушташкан эле. Өзү мындай ден соолук дагы керек го, сиз Ден соолук болгондо айтпайм, футбол аянтчасына барып ойноп турсун футболду. Анан баарысы эле ошо боксер кылып салабызбы? Баарысы эле борец кылабызбы? Жок, бүгүнкү күндө давай тиги неме кылалык, мына жана дом культура сыяктагандай мындай маданият сыяктагандай ошо балдарыбыздын кичине мээсин иштеткендей имарат салалы. Туурабы? Ошону карап чыккыла. Ошондойго мындай немеден келерки жылкыга ошо сунушуңарды ошондой бериле да. Ошоктан именно ошо немеге салынгандай болсун да. Залдарыбыз жетиштүү болот да. Кийинки суроо өтөлүк. Dilek Kıdırmayız. Esselamu Aleyküm. Sunuş barlarda toxtatacakpı dep. Böyle çaldan çamamalı da çaldan. Toxtatsalar bizge жакшы. Андай эмес эмне? Бата бересиңер, эмне аласың?
Assalamu alaikum hurmatlı жыйындын катышчылары. Assalamu alaikum Tilek Kıdırmayç. Men uşu akırında söz bana teyip kaldı. Men uşu uçurdan faydalanıp bir soru berip alayın dedim bile. Biz mınaki Seydik Maylı Ökmötü Bazır Korgondun Özbekistan menен чегарлаш жерде жашайбыз да. Bizde uşu 20 миңден ашык 30 миңге чукул жарандар жашайт. Uşu биздин Айыл Өкмөткө чегара статусун берсе. Анан экинчиси uşu биздин чегара мына Өзбекстанга жакын uşu чегараны ачып берсе. Мына жерде карым катнаш кылганда, той топур болгондо биздин жарандар айланып Нокен менен барып атат, бияк Сусак менен барып атат да. Uşu чегараны ачып берсе, анан биздин Базаркоргон шаарына дагы, Базаркоргон районуна дагы жакшы болот эле. Мен ушу кайрылуум ушу. Чегара. Саламатсыздарбы? Жыйындын катышуучулары. Бул чегара паспорт боюнча азыр каралып атат. Анан бардыңарга жеткизилет да, ачылып иштер башталгандан кийин. Бирок азыр каралып атат. Хорошо, siz Молдокем дуа кылып турсаңыз, может ач болуп каларым. Кана амин. Кудайым, элибизге, журтубузга, айлыбызга, жамаатыбызга, мамлекетибизге, шаарыбызга, районубузга, областыбызга Кудай таалам өзүң тынччылык, аманчылык, биримдик, ынтымакчылык бергин. Бизди жетектеп аткан жетекчилерибизге, бизди башкарып аткан башчыларыбызга, урматтуучу президентибизге, ыйгарымдуу өкүлдөргө, районду башкарып аткан, Айыл Өкмөттү башкарып аткан, жана ар бир организацияны башкарып аткан жетекчилер бардыгын алтын башына аман кылгын. Ден соолугун чыңдыгын, жолдорун ачык, жүздөрүн жарык кылгын. Кудайым бардыгын шермендечиликтен сактагын, бөдө кырсыктан сактагын. Кудайым буларды туура иште алып барышка өзүң жүрөктөрүнө өзүң салгын. Мамлекетибизде тынччылык, аманчылык берсин. Мигрант болуп, бөлөк мамлекеттерде, бөлөк элдерде элчи болуп, бала чака багам деп, мамлекетке салымын кошом деп иштеп жүргөн мигранттардын да Кудай таалам алтын башын аман кылгын. Ден соолугун чыңгын, сак саламат элибизге, Кыргызстан мамлекетибизге ойноп күлүп келишке өзүң насип кылгын. Жана бизди ушу ат арыты, жер карыты ушундай бир убактын бөлүп, биз менен жолугушуубузга келген ушул жетекчибиздин дагы алтын башын аман, жолдорун ачык, жүздөрүн жарык кылгын. Кудайым ушу Кыргызстан мамлекетинин ар бир үйүнө перзент толтургун. Ар бир инсандардын оозуна күлкү толтургун. Ар бир инсандардын жүрөгүнө иман толтургун. Дасторкондон нан толтургун. Ырыскысын кенен жүзүн жарык кылгын. Ар дайым биздин мамлекет ушу дүйнө жүзүнө мындай өнөктүү, өрөндүү мамлекеттен кылышка Кудай таалам. Бул жергечи мунубузду айтабыз деп келдик. Эмне үчүн бизде